Бүгін біз Агрочарба программасында менің жанымда тұрған оң жақтадағы, сол жақ қапталымдадағы кутучалар же болбосо коробкалардын ичинде эмнелер экспортқа жиберилет, ошол тууралуу кененирээк сиздерге маалымат бергени аракет кылабыз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Коробканын ичинде эмнелер бар жана кайда кетет чогуу карап көрөбүз. Биздин дыйкандар экспортко өздөрүнүн өстүрүп өндүргөн жашылча жемиштерин экспортко чыгарардан мурда керектүү кагаздарды, документтерди чогултушат. Сыртқа чыгарыш үчүн бизге обязательно бизден фитосанитарный сертификат керек. Санитарный сертификат алыш үчүн атай ушу жазга маал жазында атай өздөрүнүн специалисттер келет фитосанитардан. Ошол жерден жалбырагын алышат, мөмөсүн алышат, жерди алышат, почваны алып көрүп текшеришет. Ошол текшергенден кийин ошо основание ошого бизге сертификат жазып берет. Алардын эң негизгиси лабораториядан өтүп, ошол ар бир өздөрү өстүргөн өсүмдүк жашылчаларды ошол лабораториядан текшерүүдөн өткөндөн кийин гана аларга сертификат кагаздарын, уруксаттарын беришет. Азыр кирип ошол лабораторияны сиздер менен чогуу көрөбүз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биз сизге келдик эле лабораторияңыздарды көрөлү деп. Биздин дыйкандар экспортко жөнөтөрдө лабораториянын кайсы талаптарына жооп берчү эмнелерди өткөрүшөт да? Биздин лабораторияга атайын үлгүлөр моундай сейф пакеттерде келинет. Сейф пакеттер менен кошо бул продукцияны коштоп жүрүүчү документи келет, этикетка менен кошо келет. Чогуу, мынакей жазылып турат. Для сопроводительных документов. Ушул жерге салынат да. Ал коштоочу документте болсо, бул кайсы продукция, кайсы жерде өстүрүлгөн, ким алды, ошондой эле датасы, ким аркылуу жөнөтүлүп атат, кайсы фермердин ошонун баары ошонун ичинде жазылып калган болот. Коштоочу документи жазылган болот да. Сейф пакет деп аталат экен да. Катталгандан кийин процессти көрсөтсөңүз? Азыр энтомологиялык лабораторияга кирели, ошол жактан көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр. Жүрүңүз анда көрөлү. Кабинет энтомология бул жер атайын энтомолог адисибиз отурат бул жерде. Үлгүлөр келип катталгандан кийин биринчи эле ошол жерде энтомология деген бул баягы ушул продукциялардагы зыяндуу карантиндик организмдер барбы жокпу ошону аныктап, таап, идентификациялайт бул жерде адисибиз. Мынакей көрсөңүздөр болот. Ушундай бизде экспортко чыккан продукциялар. Түштүктөн келген хурма, өзгөчө Баткен облусунун Лейлек райондорунда, Кадамжайда өстүрүлгөн хурмалардагы сыртка экспортко кетерде ушинтип лабораториядан текшерүүдөн өтөт экен. Андан тышкары мынакей алмаларды көрүп турабыз. Алмалардын түрлөрү көлдүкү, ноокаттыкы, талас, ар түрдүү региондордон келген. Апельсин, мандариндер болсо, булар бизге импорт алып келген продукция болот. Биз буларды дагы атайын текшерүүдөн өткөзөбүз. Биздин лаборатория ошол продукциядагы карантиндик организмдер бар, өзүбүздүн карантиндик организмдер. Алар эмнелер кирет? Аларга оору козгогучтар, андан сырткары зыянкечтер, ошондой эле өтөө чөптөр, анан нематода бар. Ошолорду аныктайт биздин лабораториялар негизинен. А бул кабинетте болсо энтомолог атайын зыяндуу курт кумурскалары барбы жокпу ошону аныктап тактасып берет да. Бул жерден энтомологиялык экспертиза бүткөндөн кийинки фитопатология бар эле. Жүрүңүз ошол жактан көрсөтөйүн. Көрөлү. Андан кийинки процесс кандай болот? Бул жер атайын фитопатолог отуручу лаборатория болуп эсептелет. Бул жерден уже биз продукциялардагы оору козгогучтар барбы жокпу, бул кызыбыз атайын адис, миколог болуп эсептелет. Азыр мына көрүп турасыздар, ошол атайын өстүрүлгөн оору козгогучтар барбы жокпу эмен өстүрүлөт. Өстүрүлгөндөн кийин ошону өзүнчө препарат жасап, баягы идентификациялайт да. Ошону азыр бул кыз жасап жатат ошону микроскоптун алдында. Бул лаборатория болсо продукциядагы отоо чөптөрдүн уруктары барбы жокпу, ошол продукцияда барбы жок экенин аныктоочу атайын адисибиз бар. Герболог ушул адис аныктап, таап, идентификациялайт бул кабинетте негизинен. Мына көрүп турасыздар, бул жерде беденин уругу, экспортко кетүүчү беден уругу, бул чүйдө өстүрүлгөн беден уругунан баягы карантиндик организм болуп эсептелген. Сары чурмуктун уругу бар, жок экенин атайын адис издеп
идентификациялап экспертизаны өткөзүп жатат. Кийинки процесс болсо биздин нематодаларды аныктоочу Бул жакта экспертиза жүргүзүлөт, ошол жакка кирели. Адамдардын гельминттеринде эле бул өсүмдүктөрдө дагы атайын гельминттик нематодалар бар, гельминттик курттарчы. Ошону атайын адис бул жерде нематолог деген адисибиз бул жерде аныктайт. Сиздер менен чогуу лабораториянын ичин көрдүк. Ал жерден керектүү маалыматтарды алдык. Дыйкандар экспортко кетүүчү жашылча жемиштеринин жыйынтыгын лабораториядан алгандан кийин продукцияларынын мөөнөтү өтүп бузулуп кетпеш үчүн тез арада чыгарып кетиш керек. Малина, клубника бул тез бузула турган зат болгондуктан муну атайы спец машинелер жүктөйбүз. Холодильниги бар машинелер жүктөлөт. Ошо жетилгенде мунун өзүнүн срогу дагы 10 күнгө эле жазылат. 10 күн чейин 10 күн ичинде сатылыш керек. Ошондо биз таможня өткөндө дагы ошо бизге тезирээк өтүш керек да, машиначы көпкө 1 күн 2 күн турбаш керек. Клубника, малина бул тез бузулат. Өзүнүн срогу ошо жүктөлгөндөн баштап 10 күн. Ошо атайы өзүнүн эмеде этикеткасында жазылат. Маркировкада 1 күндөн 10 күнгө чейин деп. Анын ичинде температурасы +2-ден 4-кө чейин сакталыш керек. Ошо тез бузулганына караганда ошо биз таможнядан көбүнчө кээде туруп калабыз. Машинелер токтоп калат какой-то причиналар менен. Ошо жагынан бизге жакшы государство жактан жакшы жардам болсо деген ой бар да. Айнур, мына биз ушу теректерди элден сатып алып, ушу биз атайы станок менен ящик жасайбыз. Бул станогубуз ушул станок деп коет. Бул эч качан апилка чыгарбайт. Ушитетип лист сыяктуу болуп чыгат дагы. Ондой лист болуп чыгат буреке. Бул атайы станок делителге салынат. Делителден болсо, делителден мынакей болот. Бул делителден өзүнүн размериндеги жашачканы чыгарат. Өзүнүн размери кандай размер кылсак, ошондой размер чыгарып берет. Кичинекей, чоң ар кандай размерлер чыгарып берет. Андай элдер бул жерден сортировка жашашат, кереги жокторун алышат, жакшыларын бияк коюшат. Бул жерден атайын ушу ящиктин астын донышкасы деп коебуз биз. Астын табанын сызайбыз да. Мына ушул станок автомат. Өзү бул станок итальянский оборудование. Алынып келген Сербиядан. Бу жерде өзү автомат сызырып салынат, бул дашачканы салып турат. Көрдүңөрбү, бул жерде өзү кетип атат. Өзү түшөт. Кетип алган жерлерин кете оңдоп турат кол менен. Мына бу жерден болсо готовый донышкасы чыгып аткан. Дайын донышкасы чыгып атат бу жерде. Мына ондо донышка чыгат. Ондо донышка чыгат, мындан кийин ушундай кылып туруп, бу жерге жыйнап, кышы менен сактайбыз. Жазында капталдарын уруп, ящикке чыгарып атабыз. Буга атайын биздин Кыргызстандан өндүрүлгөн ягодалар, малина, клубника, карагат, черешня, ягоданын түрлөрүнүн баарын салып Россияга экспорттойбуз. Өзүбүздүн ушереки теректи элден алып ушу теректи. Бул да ошо ягода салып кеткен экспорт кетет да бу дагы. Экспорт кетет бу дагы. Элдин терегин элден алабыз. Сборка жасай турган эмес. Атайын рейкалары бар мынакей, дайындалган. Бул рейкалар менен кетет да, булар 2-3кө бөлүнүп, анан бияктан мындайра чыгарат. Бүгүн ал бияктан азыр токтоп турат керек. Потому что жазда баштайбыз керек. Заготовка кылып атат основном. Арендада турабыз да, ижарада турабыз. Айнура, мен сизге азыр ушул чыгарылып жерден чыгарылган ящикке элден чогулган малина, клубника, карагат жана ягодалардын түрлөрүн тоңдурулуп турган жерди сизге көрсөтөйүн. Анан ушуну биз Россияга, Казакстанга жөнөтөбүз. Мына Айнура, ушул жерде биздин муздаткычтар ушул жерде. Атайы коюлган муздаткычтар. Атайы быйыл ушуну койдурдук. Бул муздаткыч 10 тонналык муздаткыч. Бу жактагы контейнерин жазылган тоже 7-8 тонналык муздаткыч. Атайы ушунун ичинде эки түрдө. Бул азыр кармап турат минус 21-22 градус кармап турат. Ичинде клубника, малина бар ичинде. Азырдан көрсөңүздөр болот, мына ачып көрсөтөйүн азыр сиздерге. Келиңиздер мынакей мына. Мына бул жерде атайы тоңдурулуп сактап койгонбуз. Буларды упаковка кылып монда ящиктерге салабыз. Тоңдурулуп атайы шоковой заморозка деп бияга айтылат мынакей. Бул жактан тоңдурулат. Анан бу жактан тоңдурулуп туруп, анан бияка чыгарылат. Чыгарылган ушул жердин атайы коробкаларга салабыз бу жерде. Мына бу жерде клубника. Монун ичинде малина бар.
эже малина бар, карагат да бар бу жерде. И крыжовник да бар бу жерде. Атай ондай эштерип салып, мынакей көрсөңүздөр болот. Мына бул клубника. Мынакей. Бул кулпунай. Тоңдурулган клубнай. Тоңдурулган. А тиги жашиктегиси? Бул жашиктеги мына атай бул малина. Малина. Мынакей. Бул малина. Мына теле көрүүчүлөр. Мына азыр малиналар кайсы жака жарышат? Бунун основном Россияга, Казакстанга. Ичи минус 22. 22. Biraz tursak. Üşüp кетебиз. Андан көрө эшке чыга алды, эшке чыгып сүйлөшөлү. Ооба. Бу ягында болсо бул готовый. Дайын уже жөнөтөтөр ар бир коробкасын салып койгонбуз. Дайын мынакей. Дайын. İçine salıngan. Малина деген малина. Малина. Кысы атай вишня. Атай гилерс. Атай неметилген. Ооба, атай. Тоңдурулган ошол жерде. Тоңдурулган. Уже даярдалган. Дайындалган. Дайындалган, Өзүбүздүн дыйкан чарбадан чогулган малина, клубника, карагаттар. Эже малинасы да бар бу жерде. Ушул жерде чогултуп, тоңдуруп туруп, андан кийин экспортко. Бу жерден батпай калганын башка жака арендовать этип, дагы коюп койгонбуз. Аякта да бир 20 тоннадай бар. Минус 22 градуста туруш мүмкүн эмес эшикке чыгып, алдында сүйлөшөлү. Бизде өзүбүздүн дыйкан чарбасы, Исмаил дыйкан чарбасынын өзүнүн 11 гектар жери бар, өзүбүздүн 11 гектар жерибиз бар. А жерде 11 гектар жерде черешня бар. Кокон гиляс деп коебуз го, черешня деп айтабыз. Малина бар, клубника бар, и эже малина бар. Карагат бар. Карагат алтайский сорт. Жакшы сорт карагат бар өзүбүздө. Андан тышкары бизде 200 гектар аренда жерибиз бар. Арендада болсо көбүнчө бүт эле клубника жерде айтылган. А жерде дыйкандарга бөлүп берген, биз трактор менен барып ухо жазында болгон жардамыбызды берип турабыз, а жерден кандай керек иштерди көрсөтүп турабыз аларга. Чогултуп келип туруп, ушул жерден жайында свежий ошо свежийгесинде жөнөтөбүз, арткан ушуну тоңдура баштайбыз. Калгандарды тоңдурабыз. Баардыгы эле өтүп кетпейт да сразу. Мына ушул дыйкан чарбанын уюшулганына 20 жыл болду. 20 жылдан бери иштеп келебиз. Ал дегенде кичинекейден эле баштаганбыз. Ушинтип мына ушундай чоң состоянияга жеттик ушул жерге көбөйтүп. Эми основном бизге ушу дыйкан чарбанын атайын ташый турган машиналар бар, рефрижераторлор бар, тракторлорубуз бар, шаймандарыбыз бар. Ошолорду кое турган да жерлерибиз жок. Жана силерге көрсөткөн яшик заводду көрсөттүмүз го сизге. Ошондо бизде арендада. Бизге ушу өзүбүзгө бир жер болсо, жакшынака кылып евро стандартта кылып, жакшынака кылып курсак, аренда болгондон кийин үстүнөн суу тамып атат. Бул айырда турган оборудование Италиядан келгенден кийин ар бир кичинекей эле бир запчасы, анын болбогон эле кичинекей запчасы бир болбой калды дегенде эле 100 евродон кем эмес. Ал чоңдорун айтпай эле коеюн. Ошо бизге ушу трансформация кылып жер берип, атай ушу куруп алсак деген биздин оюбуз, максатыбыз бар. Эми ошол жаклердин баарын куруш үчүн обязательно бизге каражат керек экен. Каражат алыш үчүн жеңилдетилген кредит керек экен. Ушу мен 20 жылдан бери иштеп келатам, жеңилдеткен кредит бирде жолу ала элекмин. Коммерциялык кредит алып, ушу жана оборудование алып келдим дейсийтин. Аларды алганым бар. Айылбанктан алдым, Доскредиттен, эми коммерциялык банктан алгам. Ал коммерциялык 14% долларовый, 11% Айылбанктан алгам долларовый тоже. Анын баарын кутулгам убагында. Ошо мага жеңилдетилген кредит болсо, жакшы болот эле. Абдан жакшы болот эле. Ушул оборудованияларды куруп, азыр ушу могу жанагы көрбөдүңөрбү, клубника малинаны көрбөдүңөрбү. Ушуну сорттогон эмеси бар. Электронный чистка деп коет. Эме калибровочный станок деп коет экен. Ата ошону калибровкалап, чоңураак, майдасын майдараак кылып бөлө турган станоктор бар экен. Алар аябай кымбат турат экен. Аларды алып келиш. Бирок биз аны барып көрдүк. Ошо заводдо барып, даже Европага барып, тигиреки Сербияга барып, ошо заводдо көрүп келдик. Биз ошол жерге көрүп келген заводдорду ушул жерге курсак деген чоң максат бар. Ал колубуздан келет. Акылыбызга жетет. Иштеткен жагын, жердин бүт баарын тең билебиз. Ошого только ошо жеңилдетилген кредит берсе, биз ошону иштетип кете алат элек деп ойлойм да. Бул эң жакшы жумуш. Кыргызстанга өзүбүздөгү продукцияны сыртка чыгарып турса кандай жакшы болот. Даже биз бул жерден ойлоп атабыз, теректи дагы өзүбүздүн элдикин алып атабыз, терек. Даже уже жашалган упаковканын теректери дагы ошо экспорт болуп кетип атат. Ошо ящиктер чыгарыш үчүн дагы биз 11 гектар жер Беловодскийден алганбыз. Ошол жерге калифорнийский терек тиккенбиз. 28 000 түп алып келип тилген. Ошол жерде ошо бир 5 жылда жетет экен, ошо 5 жылдан кийин ошо ящик, ошо теректерден ящик жасап сыртка чыгара алабыз. Тез бузулуучу мөмө жемишке атай ушу таможнядан өзүнчө бир коридор түзүп койсо, ошо бизге жеңилдик болот эле деп ойлойбуз.
дыйкандарыбыз өстүрүп өндүргөн жана терип жыйнап белгилүү муздаткычта болобу же болбосо кампаларда өздөрүнүн сактаган жайларынан кийин экспортко кетүүчү пост ушул жерден башталат экен. Мынакей сиздер көрүп турган бул ак тилек ошол товарларды эсепке алуу пункту болуп эсептелинет экен. Ушул жерден фитосанитардык сертификат алгандан кийин гана чек арага сыртка Казакстан, Россияга чыгып кетишет экен. Азыр кирип көрөлү. Саламатсыздарбы? Кандай, жакшыбы? Биз Агрочарба программасынан келдик. Ушул дыйкандар биздин экспортко чыгарган жашылча жемиштерине кандай документтерди алышат, анан эмне документтер сиздер талап кылып, андан кийин уруксат бересиздер да? Биринчи заявка болуш керек. Заявканын ичинде жазылат отправитель ким, получатель ким, эмне жүк, эмне продукция, канча тонна, машинанын номеру. Ошол заявка боюнча биз карап туруп, анан жазып беребиз. Заявка менен СМР документ болот, водительде. Ошону тактайбыз. Баары бир-бирдей болсун да, номер машина, анан карантинный продукция эмне и отправитель, получатель ошол да. Жайында башталган Скоропорт продукцияны ак тилек постун, ар кайсы постун тоспой, бат-бат жиберип туруп жазып туруп. Себеби ошондой положение чыккан. Правительствен экспорт упрощенный вид болсун деп. Биз Скоропорт продукциясын бат-бат жазып туруп эле кое беребиз экспортко. Азыр 2 машина турат, ошону барып отбор кылганда көрсөтпөйм, жүрүңүз. Мынакей телекөрүүчүлөр, экспортко кетип аткан Кыргызстанда кадимки эле Ашкабак менен ошондой эле түрктү азыр экспортко жиберип аткан постко келишти. Ушулардын баарын текшерип, маркировкаларын карап, көрүп, андан кийин документ берет экен. Биз монтип келип туруп эле текшеребиз. Биринчи очередь маркировка болуш керек. Маркировканын ичинде бүт маалымат, информация бар. Запас менен ала жүрүшөт маркировка. Эгерде түшүп калса, башкасын чаптап коет. Келиңиз буяка. Экинчисин ачып коюңуз. Визуалдуу түрдө мондай карайбыз, ошо менен жазып беребиз фитосанитарный сертификатты. О жерде азыр проход болсо, чыгып туруп, мен проходдун түйүнө чейин барып туруп отбор алмакмын. Бирок бүгүн проход жок, мындай эле чыгып туруп карап коебуз. Мешоктор, сеткалар бүт маркировка менен экен. Эң негизги айтып кетчү нерсе, ушул постко келгенге чейин ар бир дыйкан өзүнүн азык түлүгүн кандай жашылча жемишин жүктөп аткан болсо дагы ортодо ачык коридор орун калтырыш керек экен. Себеби адис ошол постто турган фитосанитардык документ сертификат берүүчү адис ошол машинанын ичине кирип, аягына чейин текшерип өткөнгө жол калтырылыш керек. Муну кийинки сапар ар бир дыйкан эске алуу керек. Бул жакшы сунуш жана кеңеш. Биз Агрочарба программасында дыйкандар өздөрүнүн өстүрүп өндүргөн жашылча жемиштерин экспортко кандай жол менен чыгарат, ошол чыгараардын алдында сактала турган жерлери кандай шарттары боюнча дагы айтканы аракет кылдык. Чыгармачылык топ иштеген мезгилде аябай катаал шартта жамгыр, кар аралаш жаап атты, бирок ошого карабай биз сиздерге маалымат бергени аракет кылып, ушул постко дагы келдик. Бул постто чек ара чет өлкөгө, сыртка Казакстан, Россия, Турцияга кетүүчү ошол ак тилек деген атайын товарларды ушул жерден эсепке алуу жана ошол товарларды эсепке алуу пунктунан фитосанитардык сертификатты биздин дыйкандар кантип алат, эмненин негизинде жана кандай талаптарды, сунуштарды аткаруу керек боюнча кеңири маалымат бергени аракет кылдык. Сиздер Агрочарба программасын көрдүңүздөр. Алып барган мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар. Эшикке чыгып сүйлөшөлү.